На первый взгляд Казыбек Агай обычный человек, но он занимается необычным делом. Казыбек Агай учит рукоделию детей с инвалидностью, сирот и детей, переживших насилие. Его цель – учить и развивать детей, освобождая их от рамок общества. Он помогает обрести им новую профессию и стать частью общества, несмотря на сложности, с которыми им приходится сталкиваться. Бұл кесіпке мен келгеніме 15-20 жыл болып қалды. Өзім болса айыл шаруа адисімен агроном кесіп. Кесіпті келсейді, жөнөкөй мастер мұғайым мынан мындай жетекші администрация іштеп жүрсін, бирок ошол кесіптегі жетекшілерimiz Қошқорбаева деген ежелес бар эле, жетекші ошол. Алар деген жетекшілер адамды таныйт, мен ошол мүнөзүң дагы анан жанагы чыгармачылыгың ушу реабилитацион группа менен иштегенге ылайык келет деп анан алып келип коюп койгон, бирок өкүнбөй, абдан жакшы балдар. Булар реабилитацион группанын балдары негизи жүрөктөрү таза, ишенимдүү жаш баладай болот да. Алар менен иштешкен аябай жеңил. Анан ошолордун деңгээлине түшүп, өзүң дагы иштеген ишиңен ырахат алып, өзүң дагы жакшы сыяктуу сезип өзүңдү баладай сезип каласың да. О Казыбеке Агае узнали далеко за пределами Нарына. Регина Суранова сняла фильм о необычном преподавателе, который учит детей, уделяя особое внимание развитию эмоциональных впечатлений и личности ребенка. Негізінен 7-8 кесіпті үйретеді келешектегі кесіп иелері. Ошонун ичинде мен улуттук буюм жасоочу деген Кыргызстан улуттук кол өнөрчүлүгүнүн түрлөрүн окутам. Ушарма ойгонду да көрсөтүп, кошо кармаш кестиртип, анан кийин көрмөгөндөргө жер өзүм билем, сызганга чейин. Анан ошо негизги иштерин операциялар жасатып, андан ошондон түшкөн заказдан түшкөн акча жактарын кызыктырып берем да, бөлүнүштөрүнө иштейм. Когда нашли Казыбека Агая, мы с ним поговорили, нам очень-очень понравилась его деятельность. Это огромный труд воспитывать детей с разными диагнозами. Мы захотели показать, поделиться с народом, что есть такой преподаватель, что есть такая методика преподавания. К сожалению, у нас такого контента практически нет. Мне очень запала в душу история этих школьников. Каждый из них такая большая индивидуальность, со своими мечтами, со своими целями. Они такие открытые, такие добрые. Болот кыса сезим деген, муну айтпасак болбойт, анткени бул окууну бүтүрүп менин курсумду. Уже 2 жыл болду бүткөнүнө. Ошо кол өнөрүн көздөштүрүп кетти да, андан тышкары азыр педагогикалык колледжде окуйт, момундайларды жасайт. Биз менен үскүлтүксүз иштеп, ушундай конкурс выставкаларга ар дайым катышып турат. Жактан негизинен капа болбойт, жайлап içine gelirse mektepte okuyup жүргөндө У нас такая программа, что у нас обучают сперва с игроками, а потом обучают потихоньку самосознанием. Вот мне нравится программа, которую Агай мне дает. Он дает такие, что уроки я понимаю. Балдайга жастарга көп кошулду, чогуу бөлүшкө жардам беришет. Келечекте кол өнөрү боюнча Агайдын жолун жолдосу болейт. Агайдай кол өнөрчү, мектепте окуйт. Вот он старый, мудрый человек, как будто прожил целый век. У него мышление как будто шире, чем у меня. Он видел много разных мест. Бишкек, Ош, наверное, Россия тоже. Я хочу взять с него пример, брать, учиться их учеников, стать учителем, как Агай, лицея, или хотя бы учителем детский сад. Өзүмдөн жакшы жасаган бүтүргөн окуучуларыман топтоп жанагындай социалдык тармактарга чыгарып анан
эме чыгарсам деп жүрөм да, мындай команда түзүп, ошо жаш бүтүрүүчүлөрдөн чыгармачылык көркөм нерселерди жасамак. Анан алар өздөрүнө эле кайра киреше алып келет. Азыр жумушсуздукка да кандай таасир этет, өздөрү багып акча каражаттарын табышат.